Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү жана ырайымдуу болгон Аллах Тааланын ысымы менен Аллах Таалага мактоолор жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салату саламдар болсун. Урматтуу диндеш мусулман бир туугандар, берекелүү болгон ыйык Арапат төрөнүнөн бардык мусулман бир туугандарыбызга жагымдуу ысык саламды айталы. Дүйнөнүн булуң бурчунан улуу ибадатыбыз болгон ажылык ибадатты аткаруу максатында бардык ажыларыбыз Арапат тоосуна келип жаратканга жалбарып турган мезгилибиз. Мына ошолордун катарында Кыргызстан мамлекетинен келген 6000ге чукул ажыларыбыздын да Кудай Таалам ибадаттарын кабыл кылсын. Дуа тилектерин жараткан Кудай Таалам кабыл эткен болсун. Мына ушул ыйык жерде, ыйык түндө элибиз, журтубуз үчүн, мекенибиз үчүн, келечек урпагыбыз үчүн биздин ажыларыбыз дуа кылды. Кудай Таалам дуа тилектерин кабыл кылган болсун. Улуу майрам болгон Курбан айт майрамы, Курбан айт майрамында мусулмандар Кудай Таалага жакындоо иретинде курбандык чалышат. Аллах Таалам Кыргызстан мамлекетиндеги Кудайдын жолунда чалынган курбандыктарды Кудайым өзү кабыл эткен болсун. Кудай Таалам ошол айт намазын окуган бардык мусулман бир туугандарыбыздын айттарын кабыл кылсын, дуа тилектерин кабыл кылган болсун. Негизинен бул курбандык деген сөз Кудай Таалага жакындоо. Кандай Ибрахим алейхиссалам Аллага жакындоо иретинде курбандык чалып Исмаил уулун куткарган болсо, биз Алланын жолунда чалынган курбандыктар биздин Исмаилдерибизди куткарат. Тагыраак айтканда, үй бүлө бала чакабыздын башына келүүчү балелерден Кудайым өзү сактайт. Мына ошондуктан биз ниетибиз Кудай Таалага жакындоо иретинде курбандыктарды чалабыз. Курбан айт майрамыңыздар куттуу болсун. Аллах Таалам ушул ыйык күндөрдө жаратканга жалбарып кылган дуа тилектериңиздерди жараткан Кудайым өзү кабыл этсин. Сөзүмдүн акырында Кыргызстан мамлекетинен дүйнөнүн төрт бурчунан келип, улуу ибадатыбыз болгон ажылык ибадатты аткарып жаткан бардык ажыларыбыздын Кудай Таалам ажылык ибадаттарын кабыл кылсын. Дуа тилектерин Кудайым кабыл кылып, аман эсен сак саламат эл журтка, үй бүлө бала чакага жетип алыштыкты Кудай Таалам бардыгыбызга насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.